Саламатсыңарбы? 8-ci сабак статистика жана маалыматтарды иштетүү. Статистика жана маалыматтарды иштетүү сабагы темасы, статистика темасы өзү эле бир апта бөлүнө турчу тема. Бирок бул жакта кыскача негизги булактарына, негизги темаларына, негизги бөлүктөрүнө десек да болот, токтолгонго аракет кылабыз. Бул жакта эки сөздөн турат. Байкасаңыздар, статистика бар, анан маалыматты иштетүү. Башкача айтканда, маалыматтарды иштетүүдө, маалымат илиминде статистиканын ыкмаларын колдонуу. Негизи эми статистика адаттагыдай эле аныктама менен баштайлык. Википедиядан аныктама алып атабыз. Кыргыз тилиндеги Википедияда статистикага мындай аныктама берилиптир. Коомдук тиричиликтин саны жана сапат тегине байланыштуу мыйзам ченемин үнөздөчү маалымат алууга жана талоого багытталган илим тармагы. Башкача айтканда, тиричиликтин санын жана сапатына байланыштуу маалымат алуу жана талдоо ишин статистика дейт экенбиз. Англис тилиндеги аныктамасы болсо бир аз жөнөкөйрөөк экен. Статистика бул маалыматтарды чогултуу, уюштуруу, талдоо, чечмелөө жана көрсөтүүгө тиешелүү илим тармагы. Бул жакта демек маалымат илими менен канчалык бирдей эле аныктамага ээ экенин байкасаңыздар болот. Маалымат илиминде деле негизги data science маалымат илиминде негизги максат бул маалыматтарды чогултуу, сактоо. Эсиңиздерде болсо процесс бар эле, маалыматты чогултуу жана маалыматты бир жерде сактоо, маалыматты иреттөө, уюштуруу, андан кийин ошол маалыматтын натыйжасында бир иликтөө, талдоо ишин жүргүзүү, андан кийин талдоонун натыйжасында бир жыйынтык чыгарып, ошол жыйынтыкты тиешелүү чечим чыгарчу мекемелер менен бөлүшүү иши бар эле. 5 этаптан турган процесс. Сиздер бул жакта байкасаңыздар да, статистиканын негизги максаты бул маалыматты иштетүү, маалыматты түшүнүү. Андан кийин экинчи аныктамага токтололук. Маалымат иштетүү. Эмне? Маалыматтарды иштетүү кандайдыр бир мааниге ээ натыйжа өндүрүү үчүн маалымат жана ага тиештүү элементтердин бир жакка чогултуу жана манипуляциялоо. Манипуляциялоо бул жакта позитивдик мааниде манипуляциялоо. Көбүн эсе манипуляциялоо дегенде көбүнчө бир нерсени терс жакка буруу түшүнүлүп калып атат. Саясий бир термин болуп калган акыркы мезгилдерде, билесиздер. Бирок бул жакта манипуляциялоо деген бул өзгөртүү маанисинде манипуляциялоо. Ошо маалыматтарды өзгөртүү, чогултуу, иштетүү, маалыматтарды иштетүүнүн аныктамасы катары берсек болот. Анан эми маалыматты иштетүүдө албетте ар кандай куралдарды колдонобуз. Маалымат илиминде статистика жана маалыматтарды иштетүү негизи эки негизги курал десек дагы жаңылышпайбыз. Статистика бир курал, маалыматты иштетүү дагы бир курал. Ошол экөө бизге ушул маалыматтарды уюштуруу жана иреттөө, талдоодо кеңири колдонулуп келген. Анткени статистика илими албетте маалымат, data science, маалымат илими акыркы мезгилдерде чыккан бир түшүнүк болуп атпайбы? Ошондо 2000-жылдардан бери кеңири колдонуп келет. Бирок статистика адам бар болгондон бери, илим бар болгондон бери, математика бар болгондон бери келе жаткан илим. Албетте ал жакта топтолуп келген кылымдардан бери топтолуп келген ыкмаларды, методиканы, методологияны ушу маалымат илиминде дагы колдонуунун жолу десек да болот. Ошондо статистика илиминдеги топтолуп келген тажрыйбаны маалымат иштетүүдө, маалымат илиминде колдонуунун жолу. Анан негизи 8 негизги концепция алдыга чыгат. Албетте концепциялардын түрү көп, бирок бул жакта маалымат статистика жана маалымат иштетүүдө, маалымат илиминде колдонулган негизги 8 концепцияга токтололук. Кайра эсиңиздерге сала кетейин, маалымат илиминде максатыбыз маалыматтын ичинен пайдалуу бир натыйжа чыгаруу. Пайдалуу бир натыйжа дегенибиз ошол натыйжанын алкагында иш аракеттерди пландоо, жашоо шартыбызды өзгөртүү,
жакшыртуу, кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу же болбосо кандайдыр бир көйгөйдү чечүү. Ошол көйгөйлөрдү чечүүдө же болбосо кызматты жакшыртууда 8 негизги концепция колдонулат. Булар аналитика, аналитиканын түрлөрү бар, ага бир аз токтолобуз. Ыктымалдуулук темасына өзүнчө бир сабак арналган, ага дагы кеңири токтолобуз, бирок бул жакта негизги түшүнүгүн бергенге аракет кылабыз. Борбордук тенденция деген бир түшүнүк бар. Анан бул жакта өзгөчө англис тилиндеги да котормолорун жазып койдум. Анткени бул концепциялар акыркы мезгилдерде чыккан концепциялар толугу менен биздин кыргыз тилине термин катары отура элек концепциялар. Ошон үчүн менин жеке котормолорум. Бирок кайсыл маанидеги сөздү, кайсыл терминди которуп жатканымды да белгилеш үчүн англисчесин таштап койдум. Өзгөрмөлүк дедик, бул variability, ага дагы токтолобуз. Башкача айтканда маалыматтардын түрүнө токтолобуз. Өзгөрмөлөрдүн ортосундагы байланыш бар, ыктымалдуулукту бөлүштүрүү концепциясы бар, гипотезаны текшерүү жана регрессия. Булар эми албетте өзүнчө сабак боло турчу темалар, бирок бул жакта жалпысынан сиздерде бир түшүнүк болсун деген. Ошо статистиканын методологиясын колдонуп, маалымат илиминде маалыматтын ичинен пайдалуу натыйжаларды чыгаруунун 8 негизги концепциясы десек да болот. Аналитиканын 4 түрү бар. Биринчиси дескриптивдүү аналитика дейбиз. Дескриптивдик деген англисчедеги description, айтып берүү же болбосо чагылдырып берүү деген сөздөн дагы алынган. Дескриптивдүү аналитика бизге өткөн чакта, ушу тарыхта эмне болгонун айтып берет, чечмелеп берет жана кызыктар тараптарга маалыматты чечмелөөгө жана түшүнүүгө жардам берет. Башкача айтканда, ошо маалыматты чечмелөөнүн жолу дескриптивдүү аналитика болуп саналат. Экинчи түрдүү аналитикабыз бул эми көбүнчө бул 4 түрдүү аналитика инженерлери үчүн таандык десек да болот. Аналитика инженерлери муну менен терең иштешет. Диагностикалык аналитика, башкача айтканда diagnostic analytics англисчеси, себептерди талдайт. Кыскача сөз менен диагноз чыгарат. Ошол маалыматтын ичинде камтылган маалыматтардын арасынан бир диагноз чыгарат. Себептерди талдап, мурда болгон окуяларды дагы ошол себептердин негизинде талдап, мурда болгон окуяларды түшүнгөнгө аракет кылат. Прогноздук аналитика же болбосо болжолдоочу аналитика деп бөлөбүз. Predictive analytics. Бул келечекте эмне болоорун болжолдойт. Ошол мурдагы маалыматтарды талдап, ошол маалыматтардын натыйжасында эртең, бүрсүгүнү, 1 жылдан кийин, 10 жылдан кийин ушул болушу мүмкүн деп ыктымалдуулуктун негизинде болжолдоо жүргүзөт. Жана рецептивдик аналитика, prescriptive, бул жакта рецепт деген сөздөн сиздер кадимки эле докторго барганда доктор сиздерге дары алуу үчүн рецепт жазып бергендей эле рецептивдик аналитика болот. Бул ошо маалымат дата аналисттердин, маалымат аналисттеринин сиздерге берген кандайдыр бир сунуштары, иш аракеттер сунушу. Ушуну кылсаңыздар ушундай натыйжага жетесиңер деген prescriptive analytics, рецептивдик аналитиканын талдоо алкагына кирет. Анан ыктымалдуулукка токтолдук. 8өөнү талдап атабыз. Ыктымалдуулук бул кокустук экспериментинде окуянын пайда болуу ыктымалдыгынын өлчөмү. Бул көбүнчө прогноз жүргүзүүдө бир нерсенин канчалык божомол менен окуянын ишке ашарын божомолдоо жагы десек да болот. Бул эми өзүнчө сабак арналган ыктымалдуулукка, ошон үчүн кеңири ушул сабактарда да маалымат алганга аракет кылабыз. Эми негизи кайталап кетейин. 8 концепциябыз бар эле. 8 концепциянын негизинде биз
маалымат илиминде маалыматтын ичинен пайдалуу бир натыйжа чыгаруунун жолун издейт элек. Ошолордун бирөөсү ошол ыктымалдуулукту изилдөө. Үчүнчүсү болсо бул борбордук тенденция. Көбүн эсе борбордук тенденцияда 3 сөз маанилүү. Медиан, орточо дейбиз, орточо, мин, медиана жана мода. Бул жакта сүрөттө чагылдырганга да аракет кылдык. Ошондо колдогу бардык маалыматтарды бир сан же түшүнүк менен түшүндүрүү аракетине борбордук тенденция дейбиз. Көбүн эсе жөнөкөй тил менен айтканда бир колубузда маалымат топтомдору бар. Ошол маалымат топтомдорунун эң орточосу эмне тууралуу изилдөө концепциясына борбордук тенденция дейбиз. Бул жакта сүрөттө байкалгандай 5 окуучубуз бар. 5 окуучубуздун дагы бою ар кандай. Эми бул 5 окуучунун ортосунда эң көп кездешкен бой 155 сантиметр экен. Ошон үчүн ага мода дейбиз. Эң көп кездешкен маалыматтарды биздин маалымат топтомдорунда эң көп кездешкен маалыматтарга мода деген терминди колдонобуз. Мин болсо биздин маалыматтардын ичинде эгерде кандайдыр бир сан болсо, же болбосо бир көлөмдү түшүндүргөн бир сан же көлөмдүн өзү болсо, ошолордун орточо, арифметикалык орточосу десек да болот. Ошонун баардыгынын топтому, анан ошонун баардыгынын санына бөлгөндө чыккан. Бул жакта ошондо бойлордун баарын кошуп чыгабыз, анан 5ке бөлгөндө 160 чыгат экен. Бул мин. Медиана болсо бул биздин берилген маалыматтардын ичинде болжолдуу ортосу. Ошондо мин болсо бул арифметикалык ортосу болсо, медиана болсо бизге берилген маалыматтардын ичинен болжолду, мисалы бул жактан көз менен карап туруп эле болжолдоп койсок болот. 158 сантиметр демек ортосу экен деген мааниде. Борбордук тенденция эмне үчүн маанилүү? Борбордук тенденция бизге топтолгон маалыматтардын ичинен көбүнчө бул көлөмдөрдү өлчөөчү маалыматтарда колдонулат. Ошол орточо ба же болбосо эң көп кайсыл маалымат кездешет экен, ортосу кайсыл экен деген түшүнүктөрдүн негизинде кайсакты көздө жылыш керек. Мисалы, окуучулардын бир сабакта семестрдин аягында алган бааларынын баардыгын топтоп, андан кийин орточо баасын таптык. Орточо баасында тапканда класстын ошол сабакта натыйжасында теманы канчалык түшүнгөнүн болжолдосок болот. Бир класстын ар бирөөнү албетте ар бир студентти өзүнчө болжолдосок да болот, бирок бардык класстын деңгээлин аныкташ үчүн ушул борбордук тенденция өрнөгүн же концепциясын колдонобуз. Өзгөрүлмөлүк деген бир концепция бар. Бул variability, башкача айтканда маалыматтын диапазону абдан кенен болушу мүмкүн. Ошондо маалымат топтомдорунда эң жогорку жана эң төмөнкүнүн ортосундагы айырмага көңүл бурабыз. Албетте маалыматтар ар кандай болушу мүмкүн. Сиздер сол тарапта көргөндөй маалыматты талдоо ичиндеги эки өлчөмдүн ортосундагы айырма чоң болсо оорго туруп калышы мүмкүн. Же болбосо берилген маалыматтын ичинде тагыраак маалыматтардын саны көбүрөөк болсо, муну талдоо жеңилирээк жана жакшыраак натыйжа бериши мүмкүн. Ошон үчүн бул жакта аз дегенде маалыматтын бизге берилген маалыматтын ичинде ошо өзгөрүлмөлүк даражасын жакшыраак талдап алган дагы маанилүү. Бул биздин кийин колдоно турчу ыкма же инструменттерди талдоодо бизге көптөгөн жардамды берет. А дегенде ошо өзгөрүлмөлүк даражасын аныктайбыз, анан ошонун негизинде ушул инструментти колдонсок жакшыраак болот, же болбосо ушул ыкманы, ушул программаны камсыздоону колдонсок жакшы болот деген бир чечимге алып келиши мүмкүн. Өзгөрүлмөлөрдүн ортосундагы байланыш дагы маанилүү. Буну эми талдоодо көбүнчө колдонобуз. Ошондо өзгөрүлмөлөрдүн ортосунда байланыш, кайсыл түрдөн байланыш бар?
кийинчерээк буга дагы кенен токтолобуз. Машинанын үйрөнүүсүндө регрессия деген дагы түшүнүгүбүз бар. Ошол өзгөрмөлөрдүн ортосундагы байланыштарды моделдөө, мисалы бул жакта 3 түрдүү өзгөрмөлөрдөгү байланыш бар. Позитивдүү байланыш, башкача айтканда позитивдүү көздөй, бирди көздөй кете турчу, оңду жана өйдөнү көздөй кете турчу бир тенденцияны байкасаңыздар болот. Экинчи түрдө Б бөлүмүндө берилген бул негативдүү байланыш деген бул көбүнчө сол тарапка, ошондо координаталда минус менен берилген жакка тенденцияны көрүп атабыз. Же болбосо сиздер байкагандай эч кандай байланышы жок, өзгөрмөлөрдүн ортосунда эч кандай байланыш болбошу мүмкүн, оор болушу мүмкүн муну талдоо, мындай маалыматты талдоо. Ыктымалдуулукту бөлүштүрүлүшү дагы зарыл. Бул эми ыктымалдуулук темасында дагы кенен токтолобуз. Ошондо ыктымалдуулук бул бир нерсенин, окуянын же болбосо кубулуштун ишке ашуу ыктымалдуулугун эсептеп жатканда ар кандай ыкмаларды колдонобуз. Uniform distribution же болбосо normal distribution деп эки негизги бөлүк бар. Униформалык дегенде бул жайылма, униформалык жайылма десек болот. Ошондо бир нерсенин болуу же болбосо окуянын ишке ашуу даражасы, ыктымалдуулугу же болот же болбойт деген эки эле ыктымалдуулук менен чагылдырылышы мүмкүн. Же болбосо кандайдыр бир normal distribution'da, бул нормалдуу жайылууда болуу ыктымалдыгы. Бул жакта сиз эсиңиздерге сала кетейин, fuzzy logic, бүдөмүк логика бар эле. Бүдөмүк логикада эсиңиздерде болсо эки негизги концепция бар эле. Бир нерсе же болбосо болот же болбойт, эки эле натыйжасы бар, 0 же 1, же күйөт же өчөт. Же болбосо fuzzy logic дегенде бир нерсенин болуу ыктымалдыгы ар кайсы ыктымалдыкка ээ дегендей. Ошондо пайыз менен бере турган болсок, 10% болушу мүмкүн, 20% болушу мүмкүн, 30%, 40%. Бул эми албетте бир нерсени болот эле болбойт эмес. Ошондо униформал жайылтууда муну эки эле натыйжа менен беребиз. Же болот же болбойт деп, же болбосо нормалдуу жайылтууда муну көбүн эсе пайыз даражасы менен, ошо даража ыктымал бир нерсени окуянын ишке ашуу даражасы 90%, 80% деп берсек болот. Кийинки концепциябыз бул гипотезаны текшерүү жана статистикалык маани. Статистикалык гипотезаны албетте текшерүү зарыл, анткени биз бир гипотеза ортого чыгаргандан кийин эми бул жакта көбүнчө бирөөлөргө бир натыйжа чыгарып берип, илим талдоо адиси катары бир натыйжа чыгарып бересиз, бир гипотеза ортого чыгарасыз. Ошол гипотеза канчалык туура экенин талдап, башка альтернативалуу гипотезалар менен салыштырмалуу жолун ошо гипотезаны текшерүү жана статистикалык маани деп коебуз. Анткени негизги максатыбыз албетте биздин чыгара турчу жыйынтыгыбыз же болбосо натыйжабыз мүмкүн болушунча тагыраак болуш керек, чындыкка жараша болуш керек. Ошону чындыкка жараша же тагыраактыгын өлчөөнүн ар кандай ыкмалары бар. Булар ошо гипотезаны текшерүү ыкмаларына кирет. Регрессия темасы абдан маанилүү, көбүнчө машинанын үйрөнүүсү, маалымат илими жана машинанын үйрөнүүсүндө. Анткени ошол берилген маалыматтардын ортосундагы ошо байланыш, бир кандай десем, маалыматтарды бири-бири менен байланыштырган, көз менен көрүлбөгөн бир кубулуштарды талдоо жана ушул кызыл менен көрүлүп турган ошол сызыкты чийип билүү. Ошол кызыл сызык чийилгенден кийин демек биздин модель даяр. Ошол модель демек ошол берилген көк точкалар менен, чекиттер менен берилген маалыматтардын ортосунда
ошо баардыгына тең тиешелүү бир өзгөчөлүктү издеп тапкан. Ошол өзгөчөлүктөрдүн анан тенденциясын ушул кызыл сызык менен берген десек да болот. Бул эми регрессиянын жөнөкөй тил менен түшүндүрмөсү десек болот. 8-чи бул жактагы концепциябыз бул регрессия. Ошол кайталап кетейин. 8 концепцияга токтолду элек. Башынан кайра кайталып, бул аналитика жана түрлөрү, ыктымалдуулук, борбордук тенденция, өзгөрүлмөлүк, өзгөрмөлөрдүн ортосунда байланыш, ыктымалдуулукту бөлүштүрүү, гипотезаны текшерүү жана регрессия. Бул ушул 8 концепция бизге маалыматты туура талдап, ушул талдоолордун натыйжасында жакшы бир жыйынтык чыгаруу боюнча негизи ушул 8 концепцияны, 8 түрдүү маалымат талдоону колдонобуз десек дагы болот. Анда статистика жана маалыматты иштетүү сабагыбызды ушуну менен аяктайбыз. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө.